Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. 7-класс физика сабагыбыздын эң алгачкы сабакты баштайлык. Физика деген сөз байыркы грек тилинен физус деген сөздөн келип чыгат. Ал сөздүн мааниси жаратылыш. Демек, физика жаратылышты изилдеген илим. Биз эми жаратылышты кандай изилдейбиз? Биз жаратылыштын кооздугун изилдебейбиз. Эң эле жөнөкөй мисалдар менен баштайлык. Киши үйүнөн чыкты, сууга чейин 100 кадам деп коелук, 100 кадам. Үйдөн токойго чейин, бактарактарга чейин 30 кадам деп коелук. Демек, эң биринчи бул чоңдук, түшүнүк деп да койсок болот. Бул аралык латын с тамгасы менен белгиленет. Биз азыркы учурда метр менен өлчөйбүз. Метр, километр, дециметр, сантиметр, миллиметр дегендей. Кийин ушул 100 кадамды кээ күндөрү 10 секундада өтөт, кээ күндөрү 20 секундада өтөт, кээ күндөрү 40 секундада өтөт. Демек, экинчи чоңдук бул убакыт, убакыттын бирдиги секунда. Бирдик деген кайсыл нерседе өлчөйбүз? Секундада өлчөйбүз, метрда убакытты секундада өлчөйбүз, саатта, күн, ай, жыл, кылым, доор дегендей. Демек, экинчи бул чоңдук убакыт. Эми бир күнү суу көбүрөөк керек болгондо көбүрөөк жака суу ташыйт. 3 жака дейлик, 4 жака, 5 жака, 1 жака. Эми үчүнчү түшүнүк бул масса. Массаны биз килограммда өлчөйбүз. Мына физикада аралык, убакыт жана масса бул эң негизги чоңдуктар болуп эсептелинет. Калган чоңдуктар ушул чоңдуктардын негизинде келип чыгат. Эми дагы мисалдарды келтирелик. Кандай чоңдуктар бар? Баарыбыз эле билгендей, лампочкада ватт деп жазылып турат. 200 ватт, 150 ватт, 300 ватт дегендей. Ватт деген да бул чоңдук. Дагы вольт деген бир чоңдук бар, ампер деген чоңдук бар, кулон деген чоңдук бар. Булар 7-класстын окуучусуна татаал чоңдуктар болуп сезилиши мүмкүн азыр. Бирок кийин булар жөнөкөй экенин түшүнөсүңөр. Эми бул чоңдуктардын бардыгы жанагы 3 негизги чоңдуктардан келип чыгат. Кандай келип чыгаарына бир канча мисал келтирелик. Мисал ылдамдык дейлик. Жаңы эле 100 кадамды 10 секундада келет дедик кээ күндөрү. 100 кадамды 10го бөлсөк, 10 кадам секунда. Өтө эле тез болуп кетти, бирок боло берсин. 1 секундада 10 кадам басат экен. Бул эмне деген чоңдук болду? Бул ылдамдык деген чоңдук болду. Ылдамдык латын в тамгасы менен белгиленет. Демек, ылдамдык, аралык жана убакыт деген эки чоңдуктун негизинде келип чыгат. Бул өзүнчө бир чоңдук эмес, бул эки чоңдуктун негизинде келип чыккан бир чоңдук, бир түшүнүк. Мейкиндикти бир убакыттын бирдигинде басып өтүү дегенди түшүндүрөт. Кийин дагы башка мисал келтирелик. Бул тамганын аты ро, грек тамгасы. Тамганын аты ро. Тыгыздыктын белгиси. Тыгыздык. Тыгыздык деген сөз өзү сөздүн маанисинде айтып турат. Бул бир көлөмгө канча масса батат дегенди түшүндүрөт. Мисалы, жөнөкөй мисалдар менен кайра эле түшүндүрөлүк. 1 литр банка десек, 1 литр банкага эгерде алтын менен толтурсак, алтындын
аты, символы АУ. Эки тамга менен белгиленет. Латын тамгасы АУ. Алтын менен эгер толтурсак, 19,6 килограмм батат. Эгерде ушул 1 литрлик банкага смап толтурсак, 13,6 килограмм болот. Килограмм батат. Эгерде суу куйсак ушунун ичине 1 килограмм суу батат. Формулага жазсак, 19 килограмм бөлүнгөн 1 литр. 19,6 килограмм литр. 1 литрга 19,6 килограмм батат дегенди түшүндүрөт. Могу килограмм бөлүнгөн литр деген 1 литрда ушунча килограмм дегенди түшүндүрөт. Демек, тыгыздык деген бир чоңдук масса жана көлөм деген эки чоңдуктан келип чыгат. Көлөм өзү эмнени? Ылдамдыктагы, көлөмдагы экөө тең башты адаштырган экөө тең бир тамга менен белгиленет. В тамгасы менен. Көлөм деген эмне? Көлөмдү түшүндүрөлүк. Биринчи көлөмдү түшүндүрүш үчүн биз азыр аянтты түшүндүрүшүбүз керек. Аянт дейлик. Бир квадрат эмес, 4 чарчынын узундугу 10, туурасы 5 метр болсо, биз бул жерге буудай айдадык. Мына ушул талаага буудай айдадык. Дагы башка бир талаа бар. Ал талаанын узундугу 20 метр. Узундугу 20 метр. Туурасы 2,5 метр. Эми бул эки талаада окшоштук байкагыла. Кандай окшоштук бар бул жерде? Узундугу 5 метр, 10 метр. 5ти 10го көбөйтсөк 50, 20-ны 2,5ды 20га көбөйтсөк, бул дагы 50. Бул көбөйтүү узундугун туурасына көбөйтүү бизге аянтты берет. Аянт А же С менен белгиленет. Бул узундук көбөйтүлгөн туура. Узундук көбөйтүлгөн туурасы деп коелук. Уну Тга көбөйтөбүз. Эми мына могул эки талаада эмне окшоштук байкадыңар? Эгерде биз биринчи талааны туурасынан 2 бөлсөк, бул жерде 2,5 калат, бул жерде 2,5 калат. Мына могул бөлүктү бул жерге алып келип койсок, мындай туташтырып, туурасы 2,5, узундугу 20 метр болуп калат. Демек, мына могул талаанын бетине, ушул талаанын бетине канча буудай эге алсак, бул жерге дагы ошондой буудай эгебиз. Демек, аянт деген жаңы түшүнүк кирди. Аянт бул эмне экен? Узундукту туурага көбөйтүү. Көлөм болсо узундукту туурага көбөйтөбүз, анан калыңдыгына да көбөйтөбүз. Демек, аянт жана көлөм бул аралыктын башкача маанилери, башкача версиялары деп койсок болот.